Кесип деп атабыз, урматтуу теле көрүүчүлөр, кесип тандоодо албетте сөзсүз түрдө жүрөгүңүздөр менен баарлашып, андан кийин ата-энеңиздер менен кеңешип, кесип тандаңыздар. Ал эми музыкалык кесипти тандап алып, мына ошол кесипти аркалап өзгөчө ийгиликтерди жаратып, анан сиздердин жүрөгүңүздөрдөн түнөк тапкан чыгармаларды жалпы кыргыз элине тартуулап келген биздин кесипкөй, биздин коногубуз студиябызга келди, тааныштыралы. Маданияттын мыкты кызматкери, көптөгөн музыкалык сынактардын жеңүүчүсү Самара Сабирова бизде конокто. Кош келиңиз. Отмантаңыз менен. Рахмат. Аштан бери келди. Рахмат. Атайын сизди чакырып студиябызга келип бергениңиз үчүн чоң рахмат айталы. Анан сиздин кесибиңиз, мына эфирден сырткары сүйлөшүп калдык эле, музыка кесибин тандаган экенсиз. Ошол кесибиңизди аркалап жүрөсүз. Эми азыр эфирден сырткары сурагандай, сиздин кесибиңиз кандай деп айтып берип сурады эле. Кесибим ушундай. Кесибим кичинен деле ушу кесибим ушул болду. Кичинен деле ошо музыка жаатында окудум, билим алдым, музыкалык мектепте, андан дагы улантып музыкалык окуу жайларды аяктадым. Мындайча айтканда, музыкант мугалим десем болот. Кичинеңизден бери баягы ырчы болом деп кыялдангансыз, же башка бир кесипти көрүп, же мугалим, же башка бир нерсе болом деп ойлонуп калгансыз. Бирок баягы ар кыял келет эмеспи ошол. Бирок бул ырдоо, бул музыка, комуз ойноо мен биринчи орундагы кесибим десем болот. Анан кийин андан сырткары мен изилдеп баягы хирург болгум келген. Хирург болуп, анан кийин бирок баары бир бул жан дүйнөдө жаралган, мен менен кошо төрөлгөн музыка экен. Келатат, ушу менен кошо жашап, кошо таң атып, кошо кечкирип дегендей. Хирург болбой калганыңыздын себеби эмнеде? Жөнү барбы? Балким аракет кылып көрсөңүз болор элеңиз. Же такыр эле жок, аракет кылсам болот эле, бирок азыр деле шыгым бар десем болот. Мисалы үчүн бакаларды сой аласыз? Жок, чычканды сой албайм. Кандай десем, жараттарды аяктыр ийгенге ошондой жардам бергенге, эч кандай мен медициналык билимим жок, дипломум да жок. Эми врачтар көрсө мен азыр урушса керек, өзүм ооруганда өзүм укол саямын. Кадимкидей коркпостон. Ошодон урушпаңыздар деп коет. урушут да. Ошол мен себеби баягы эми кандай венадан эмес, эми башка жактардан сайып эми өзүмдү дарылайм. Жакшы. Ал эми музыкалык билим алууңузга ата-энеңиз макул болуп, ушуну оку деп жиберишсе керек, Апам өзү чет эле алып барган мектепкечи. Мектепке алып барып, анда кичинекей кыз элем, 2-класста окуйт элем. Ошо бизде мектепте айылда музыкалык мектеп бар эле, өз окуйсуң деп. Мен колдорум жетпей, мына пальчиктерим кичинекей болуп, мынантип чоюгулап, эжекелерим урушса, колдумду чойду, мына ооруду деп, ошондуктан башкалардын колдору мындай болсо, мен ошондун чупалагым мындай ушундай болуп калса керек дейм. Ошондуктан жабышпай мындай болуп калса керек дейм да. Себеби кичинекейимден эле баягы жеткирем деп мына чойгула берипчи. Ошо кичинекейимден эле 2-класста, өзү 2-класста жаш баланын колу өсө элек болот да. Мындай мисалы позицияларга комуз ойногондо жете элек болот да. А мен 2-класста эле алып барып койгон да апамчы. Анан ошентип келатам да. Келиңиз, анда сизден бир чыгарма угалы. Андан кийин маегибизди улантабыз. Жалпы көрүүчүлөрүбүз үчүн жакшы чыгарма аткаралы. Самара Сабированын аткаруусуна кайсысын аткарасыз? Эртең менен деле ойлонуп толгонуп, оозумду жапкандан кийин орозоңуздар кабыл болсун айтмакчы. Сизге дагы. Кийин ошодон бери уктабай эле эфирге даярданып, кайсы ырды дайым, кандай болот, эмне болот деп ойлонуп отуруп, анан кийин ошо бүгүн ойлондум. Мен өзүмдүн репертуарымда көбүнчө эле эски ырларды да жаңыртып жүргөнмүн. Ошо Мамажанов агайыбыздын, Жолдошбек Мамажанов агайыбыздын ырларын ырдап берсем анда. Элестер деген ыр.
узатып бара жатып ачпочудай эч бир сырды кайра катып күтөмүн сени мен күттүрбөй келчи сен ар жыл күтүп жолдоруңду сагындым сени мен бале. Айлуу түндөр артта калды, биз үзгөн жыпар гүлдөр жатка калды. Күтөмүн сени мен күттүрбөй келчи сен ар жыл күтүп жолдоруңду сагындым сени мен. Узатып бара жатып ачпочудай эч бир сырды кайра катып күтөмүн сени мен күттүрбөй келчи сен ар жыл күтүп жолдоруңду сагындым сени мен, сагындым сени мен, сагындым сени мен. Ай баракелде. Сағынып жүргенге адамың болса, сағынған деле бір өзгеше бақыт дейді. Ошто кандай жаңылык болуп атат? Ошто жаңылык жок. Жылдар жакшы жүрүшөбү? Күн ысып баштады, Орозо башталган, бизде дагы үйдө эле отурабыз деди. Тойлор болуп атабы? Тойлор токтоду. Орозого байланыштуу, Орозого байланыштуу. Азыр бардыгы орозо кармап, бири-бирлерин ифтарликке чакырып, ооз ачырышып. Канча жылдан бери орозо кармайсыз? Ушинтип атабыз. 10 жыл. Такай келе жатам. Кабыл болсун дейли. Кыйынчылык жок, көнүп калгансыз. Азыр учурда кыйынчылык жок. 3 жылбы, 4 жылбы, 2 жылбы, 3 жыл мурунку убактан жайында болчу. Бир аз ушундай. Аябай ысыкта болчу, азыр Жакшы. Инстаграмда колдонуучулар, сизге кат жазгандар, SMS жөнөткөндөр көбүнчөсү кайсыларды сурашат? Кайсыларга мындай көп басым жасашат? Ырдап бериңизчи, видео киргизиңизчи дешип. Көбүнчө ошо жалгыз уяны суранышат, анан кийин акыркы убакта ошо жүрөк сыры деген ырдагам, ошону суранышат. Анан кийин жарты кайыкты суранышат. Ошолорду көп суранышат. Кар варис деген ырды суранышат. Ошо элге азыркы ырдаган ырды суранышат көбүшү. Анан баягы түз эфирге киргенде эле чекеден суранып башташат. Көпчүлүк ушулар ырларын суранышат. Демек ошол ырдырдап жатканыңызда көрөрмандарыңыз өзгөчө бир сонун бир угуп, бир анан дагы эмени акыркы убактарда немени сурана башташты. Токон Ишбаев агабыздын уулуна таандык. Жакшынын өзү жакшы жаркылдаган деген ырды ырдап жүрөм азыр. Немеде
эстрадный вариантта ырдап чыкканмын. Ошолорду суранып калышты. Сиз мисалы сиздин репертуарыңызда ырдай эле кырды, ушул ырды ырдасаң сага жарашат эле, сизден ушул ырды уккугуз келет деп мындай суранычтар болобу? Болот. Анан ырдайсыз, аны даярдап ырдап бересиз анан көрөрмандарыңызга. Көбүнчө өткөндө бирөөс суранышты эле, Роза Алхожанын ырларынан ырдап бербейсизби депчи. Сиз өзүңүз да окшошсуз деп мени окшоштурушту го беле. Окшош, бирок анан көрүп карадым, баракчалап карасам, чында окшош экенмин. Бир ырды көрөрмандын жүрөгүнө жеткизиш үчүн эмне кылуу керек? Канча убакыт талап кылынат? Анын сыры эмнеде? Мен баягы ырды ырдап коюш эмес, жеткире ырдаш го. Ырды элдерге жүрөгүнөн түнөк табыш үчүн ал ырдын ичинде жашаш керек. Ошол ырдын ар бир сөзүн ырдап жатканда жүрөк менен, мына жактан эмес, жүрөк менен, орустар айткан душа менен ырдаш керек да. Ошол ырдын сөздөрүнө кирип, ошол ырга кирип, мен мисалы үчүн ошондоймун да. Ырдап голос түшүргөн, үн түшүргөнү барабыз го, ошондо деле баягы өзүмдү Самара деп өзүмдү неметем дагы. Ырдап эмелер сыра сезет баягы. Музыка берип аткан, жазып аткан, үн жазып аткан аранжировщиктер сыра эле сезет. Бул жактан ырдап айтасың, Самара даярдан депчи. Аны өзүм деле билем. Анан качан даяр болгонум өзүм деле билем да. Мен даярмын деп ырдайм да. Себеби ошондо ырдаганда жан дүйнөң менен ырдаш керек да. Мисалы үчүн азыр комуз менен ырдап бердим да сиздерге. Мен азыр ырдап жатканда өзүм айтып берейин, мен өзүм көз карашым боюнча. Ырдап жатканда мен айлана тегеренде сиздер отурасыздар. Бул бүт көрүүчүлөр көрүп жатышат, бирок мен ушундай алырга уже кирип кеткем да. Байкабайм да сиздерди көрбөйсүз, байкабайм да. Студияда эч ким жок, каякта отурганын деле билбейм. Азыр мындай кылбайлы байкерет. Дагы бир ырдаталы дагы, ырдап атканда экөөбүз акырын чыгып кетип көрөлү, байкайбы, байкабайбы? Эгерде токтоп калса, демек байкап атканы токтоосо, айтып атканы байкабай койсо эмне кыласыз? Байкабай отуруп ошол жакта. Отура береби? Азыр бир аздан кийин ырдаталы. Бүгүн кесип туурасында сүйлөшүп атабыз да, кесиптерди тандоо. Анан мисалы азыркы учурда окуп алып, анын акчасы жок, иштей албай, дипломун сандыкка салып коюп жүргөндөр көп да. Анан сиз мисалы балдарыңызга азыркы учурдун заман талабына ылайык кайсыл кесиптерди тандоону сунуштайт элеңиз, же кийин балаңызды кандай кесипке окутат элеңиз? Азыркы бүтүп аткан бүтүрүүчүлөргө эмнени сунуштайсыз? Сиздин оюңузду дагы элге неметип көрөлүчү, бир айттырып. Эми баягы сен мынанда окуйсуң, сен мынандын кесиптин ээси болушуң керек деп мажбурлаган бул болбойт биринчиден. Ал адамдын өзүнүн каалоосу, өзүнүн талабы дегендей да. Мисалы мен баламды өзүнүн каалоосу кайсыны кааласа ошого үгүттөйм да. Себеби ал мисалы көп эле сурайт. Сиз эми ушундай чыгармачыл адамсыз, балаңыз ырчы болом десе эмне кыласыз? Аны айла жоктондон каршы боло албайсың да. Себеби эч качан өзү тандаган нерсени бутта сукканга болбойт. Ошондуктан эмнени тандаса ошого жардам бермекмин. Анан кийин жаштарга деле азыр кандай десем көбүнчө эле баягы окушат, окуп бүттүм дейт, анан дипломун чындыктан эле иштетпей жөн эле салып коюшат да. Андай болбош керек деп ойлойм да. Окугандан кийин жакшы көргөн кесибин окуп туруп, анан ошонун үстүндө иштеш керек деп ойлойм. Эгерде сизде азыр деле мүмкүнчүлүк бар да, дагы бир кесип тандоо боло турган болсо, хирург болот белеңиз же башка бир кесип тандайт белеңиз? Хирург болгондо аябай көп окушум керек го да. Дагы бир 9 жылдай, 10 жылдай керек да. Ой, андай мен уже пенсияга чыгам. Жок, мен бирок чындап эле ойлонуп жүрөм, азыр хирург эмес, эми окууга тапшырсамбы депчи. Эми албетте азыр баягы музыка боюнча эле ал дагы өздөштүрүп, эми мисалы үчүн дагы быйыл ойлонуп жүрөм окууга тапшырсамбы деп. Андан сырткары дагы немеге кызыгам?
курстар бар го, эми 1 жылдык, 2 жылдык эмес, эми баягы 3 айлык, 4 айлык компьютерный визажист, биздин эмелер. Косметолог. Ошондойлорго кызык жүрөм да, ошо окусамбы депчи. Бирок ал эч качан эме болбойт да. Ашыкча болбойт деп ойлойм. Окуш керек. Келиңиз, анда жанагындай эле бир берилүү менен бир тырдагыз, биз түшүнүп көрөлү. Кайсыларды аткарасыз? Кайсыдыр десем экен, Элдер көп сурап аткан чыгармаңыздан аткарып бериңиз, анткени алар дагы көрүп атат. Анан бир мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да, алар Самара азыр моуну ырдаса экен деп отургандар бар болушу мүмкүн. Жакшы болот. Ага башка таналистте бөлүнөт, кечиресиздер. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызга Самара Сабирова конокко келди. Сиздер көп баягы сиз жогоруда айтпасызбы, Инстаграмда көбүрөөк сурам кат деп, мына ушул чыгармалардын бирин аткарган отурат. Азыр көөгө салынып, комузду өзүнүн калыбына келтирип аткан мезгил. Жарты кайык деген чыгарманы сиздерге аткарып берейин деп даярданып атат. Келиңиздер, сиздер сыналга жакыныраак келиңиздер. Сыналга келип көрсөңүздөр деле бул байкабайт деп койсоңуз. Добушун бийигирээк чыгарып өктөм. Угушат. Баягы эки бул комузда дагы чың күйлөнөт, бош күйлөнөт эмеспи? Биз эми ошондуктан азыр мен биринчи аткарган ырларым чың күйлөнүп ойноду, анан мен кайра бул ырга бошураак күйлөп, аккорд менен ойноп бурдайм да. Анан кийин ошого бир аз эме болуп атат. Анда ырдап берейин. Сөзү Зайырбек Ажыматов агайыбыздыкы, обону Түмөнбай Колдошев, Жарты кайык. Отурмуш мыйзамыңа каныктырдың, жолумду жабык кылдың, жарык кылдың, дардаңдап дос жар күттүм деген менен, дагы эле жалгыз бойдон калыптырмын. Багыты жок жарты кайык, баратам турмуш жүгүн артып алып. Жашоону ким бар дейсиң түшүндүргөн, жалгыздык жанга батып үшүп жүрөм. Жан дүйнөм жылуулукка муктаж болуп, мээримди мен өзүңдөн күтүп жүрөм. Багыты жок жарты кайык, баратам турмуш жүгүн артып алып. Карытып пайдасы жок ай жылдарды, калдактап кайран өмүр калбырланды. Калгыйт айланамда бопбоз туман, көк деңиз жарты кайык алдындагы. Багыты жок жарты кайык, баратам турмуш жүгүн артып алып. Көңүлүм жарты кайык, ак сүйүм жарты кайык.
Баракелде. Ооба. Аябай баягы сөздөрү канчалык турмушта дос күтсөм дагы баары бир өзүм жалгыз экенмин деген бир сонун терең мазмунда жазылган экен. Мен эмне үчүн суранат десе көрсө ошон үчүн суранышат турбайбы? Ооба. Комузду бир аз төмөн күлүп алыпмын мен үнүмө. Неме болуп калды. Кандай десем, низкий, төмөн болуп калды мен каршы. Бирок аракет кылдым. Жакшы аткаруу болду. Деги эле Оштон бул жака көп эле келип турасыз. Кыйынчылык жаратпайбы? Улам кайра Ошко барып, кайра бул жака келип, эки жакта тең улантып атасыз да чыгармачылыгыңызды? Албетте, бул чыгармачылыкка киришкенден кийин бардыгына даяр болуш керек да. Арка чегинүүгө жол жок. Чегинүүгө жол жок. Анан кийин аркага чегингенден кийин ал оору деп ойлойм. Мисалы үчүн мен уже бул башот менен кирип кеттим. Мен аркага кет деп мени ушундай кол буту менен тушап неме кылса дагы Бири гана өлсөм да өлсөм өлөм, только вперед өсөм керек дейм. Ошондуктан Бишкекке келип, Борборго келип, дагы бир аз жумурай журтка өнөрүмдү тартуулап кетем. Анан кийин азыркы учурда Борбордо да тез келгеним себеби Борбордон дагы жашоо, жилье эме кылып, ошондой бул жактан дагы отурукташып, акырындан отурукташып аткан. Эки жакта тең жашоо шартты түзүш керек болуп атат. Ошол ишиме, ушул жумушума байланыштуу ошондой болушка мажбур болуп атам. Негизи эле өз ишин талант менен аткарган адамга эч нерсе тоскоол боло албайт деп коет го. Талант баардык нерсени жаратууга мүмкүнчүлүк жаратып атыптыр да. Сизге ыраазычылык билдиребиз келип бергендигиңиз үчүн. Дагы да болсо көп чыгармаларды жаратыңыз. Эки жакта тең баягы элди сүйүнтүп ырдап жүрө бериңиз дейли. Ооба. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябызга конокто көптөгөн ил сынактардын жеңүүчүсү, маданият мыкты кызматкери, сиздердин жакшы көргөн ырчы кызыңыздар Самара Сабирова болду. Биз болсо Таң Манай программасын улантабыз, катарыбызда болуп туруңуз.